Балат. Мен де қайға үміт етіп алдым ғой, өзім концерт беріп жатқандай. Қандайсыздар, өзгелерден өзгөчө, башкалардан башкача мүнөзү бар, такыр башка элдерге окшош болгон, бирок бир жакшы сапаты бар, жакшысын дайыма ашырып, жаман жашырган кыргыз элинин урпактары Кубаныч агабыздын концертине куш келипсиздер дейли. Эми Кубаныч агабыз таластан болот, жана да айтып өттү. Залда таластар барбы? Акыркы учурларда таластар көп кыйкыра албай калды, эмнеге? Мурда аябай кыйкырат элең, акыркы учурларда кыйкырбай эле калды, мындай тыныч тыйка жүрүп калдылар го, эмне болду? Талас дегенде эмнени элестетебиз? Жок, коркпой эле айта бергиле, эмнени элестетебиз? Я, өткөндө бирөө, фасол дейт, быйыл кымбат болуп кетсе элестетип жүрсөмүш. Талас дегенде Манас элестетебиз. Ооз туура кыйкырды. Анан талас дегенде общий кыргызстандыктар, таластыктар эмне дейт? Я. Дардаңбай, өпкө, мактанчак дейт, а? Жо эми мактанганга шарты бар киши мактанат да, жөн эле киши мактана бербейт да. Таластардын шарты бар. Дүйнөнү дүңгүрөткөн Манас эпосундагы Манас атабыздын ордосу таласта болуп атса. Жүрөгүн эли жерине арнап тузотко тозуп койгон Чолпонбай атабыз таластан болуп атса. Бир чыңгыз дүйнөнү кылыч менен басса, бир чыңгыз дүйнөнү калем менен басты. Ал дагы таластан болуп атса. Анан таластыктар мактанбаганда ким мактанат ол? Кенен мактанып отуруңуздар, коркпай мактанып отуруңуздар. Кыргыз эли бир ушундай бир эмети сапаттарыбыз бар. Аргасчак негизи эле бардыгы эле мактанчак болот кыргыздын баары эле. Просто таластарга шылтай беребиз да. Азына Жылдызбек агабыз концерт алып барып атат, байкап атасыздарбы? Мындай ырларын айттырып, мындай токтогултарды мактап, бирок биз тонкий мактанабыздар, билесизби? Тонкий мактанабыз. Таластар мактангандай сезиле берет, бирок алар ачык эле айтып аткан болот, мындай тайкемкинен келатам деген сөздү биз жөн эле тайкемкинен келатам деп айтсак, сиздер башкача айтасыздар, а? Прокуратурада иштеген тайкемкинен келатам. Жок, эми прокуратурада иштесе, ошону айтат да. Ачыгын айтып койсо мактанып атат дейбиз да. Мурдакы кыргыздар менен азыркы кыргыздардын айырмасы эмнеде деп аксакалдардан сурасаң, ушу сөздү айтат да, айырмасы ниетинде эле, башка эч жеринде деле жок. Мурдакы кыргыздар бири-бири менен уруша кетсе дагы каалоо тилек айтып аткандай урушушкен. Бай болгур, башың өскүр, акылга киргир, тукумуң улангыр деп урушуп, бай болуп баштары өзү акылдарына кирип тукумдар улантыр. Az кантип урушат? Уруша кетсең эле, талада калгыр деп отур эле, жартысы жок, мигрант талада калып кетти. Атчан бирөө айылды кыдырып чапса дагы мурда эч ким жаман көрчү эмес. Аман эсен жыгылбай үйүнө жетсе экен дечи эле. Азыр аттын ордуна машина колдонуп калдык. Машина менен зуу деп бирөө өтүп кетсе, аман болсун деген киши жок. Өлөт экен муру. Биз бардык ниетибизден таап атабыз да. Балдарды эркелеткенде да мурдагы апаларыбыз башкача эркелетишкен, мындай арыстаным, жолборсум, баатырым, эл баарым деп эркелетип, арыстан, жолборс, эл баккан балдар чоңоюптур. Az кантип эркелетет? Күчүгүм эле күчүгүм, күчүгүм эле күчүгүм деп эле күчүк болуп калат. Сөз таасир эте берет экен да, билбейчи. Аталарды, апалар тосуп алганда мурда байым келатат, о деп тосуп алып, эми аталар бай болбосо дагы, зато байдай жашап өтүп кеткен. Азыр аталар кичине эле кыйшайса эле тигишимишип келет, аттан эле шөбүрөйүп калып барыбыздар. Кыргызстандын келечеги кандай деп любой кыргызга суроо берсең, мындай карайт да. Болбой калды дейт. Биз өзүбүздүн өлкөбүзгө мындай башка бир өлкөгө мамиле жасагандай жасайбыз, байкайсыздарбы? Болбойт дейт. Ошентип атып болбой калды.
мындайын жакшы эле айтсам, Кыргызстан келечеги кандай десе, о, келечек мощный 2025 карызы жок өлкө, 2030-жылы ар бир кыргыз булактын башында эле суу сатып эле миллионер болуп жашап калат экенбиз. Биз бирөөлөргө суктангандай аябай жакшы көрөбүз, мындай байкайсыздарбы? Мына өзгөчө мына артисттердин көпчүлүгү Дубайга барып келип атат, көрүп атасыздар, Дубайга барып, жанагы эмелерди көрүп, үстүнө чыгып тартып, эсибизде тоого атат, ошол эле Дубайдан арабтар келип алып, эчтекеси жок эле жөн эле суу самырда көрүп алып, эчтекеси жок эле, жөн эле суу самырды көрүп жүрөгү чыгып аталарчы. Биз бейишти ушундай элестетебиз, кыргыздар, силер кандай элестетесиңер деп сурай бергенге, биздикилер вообще жок дейт го эчтеке. Биз элестетпейт да окшойбуз, жашап атат окшойбуз ушу бейиште деп эле жашай берет окшойбуз. Акыркы учурларда мындай өзүбүздү сооротуп жашап калдык, байкадыңыздарбы? Мындай орусча айтканда спокойно этип өзүбүздү алдап жашап калдык го, мындай. Россияга барып иштеп келебиз, Кыргызстанга келгенде өзүбүздү сооротуп келебиз го. Нормально, орустар бизге жакшы мамиле жасайт. Тажик менен өзбек караганда нормально карайт бизди, нормально. Эшигин тазалап, нар жак бир жагын жыйнап берип аткан кишиге ким эле начар мамиле жасамак эле туурабы? Же биз алардан эчтеке талашпай атсак, барып ишин кылып берип атсак. Түркияга барып келгендер деле айта берет го, түрктөр бизди жакшы көрөт, кардашим деп аябай жакшы көрөт дейт. Түрктөрдүн апасын багып берип атсаң, бизди эмне жаман көрөт? Машина алып калсак деле өзүбүздү соорото беребиз. Мурдакылар Союз тарап кеткенде машина алгандар агаларыбыз эсиңиздерде болсо керек, орус аксакалдан алдым. Эч жак айдабаптыр. Жөн эле гаражда туруптур дейт ойто. Ушун өзүбүз сооротобуз да. Азыр машина алсак башкача сооротуп калдык өзүбүздү. Аял кишиден алдым. Садикке эле ана мектепке эле айдаптыр, баласын эле ташыптыр дейт. Биз ойлойбуз да, ошо аял киши машинаны жакшы айдайт, буспайт депчи. Акыл эси тунук, жаныбар эркекти шалдыратып коюп аткан аял машинаны жөн коет деп ким гарантия берет? Өзүбүздү сооротуп эле жашай беребиз. Ушундай экен депчи. Биз жанагы өзгөчө беш бармак же болбосо жаңыбайдын жаң самсасынан чыкканда мактанбайбыз, байкайсыздарбы? Папти кирип калдык болсундайчы. Кокус европейский кухняга кирип калсак, тамагын даамы деле жок. Бардаңдап чыгасыз го, европейский эмеден чыктык деп мындай өзүбүздү сооротуп жашап калдык, башкача жашап калдык. Анан акыркы учурларда могу интернетте негизи эле бири-бирибизге тогурунуп жашап калдык го, байкайсыздарбы? Эл үчүн, жер үчүн, сен үчүн деп эле кыйкырышып атат, ар ким өзү үчүн эле жашайт экен, бирок бирөө үчүн жашап аткандай догурунат экен, биз жашап атабыз. Кыз менен жигит сүйлөшүп жүргөндө деле кызына гүл алып барып берет жигит. Сен үчүн алдым. Сен үчүн кинотеатрга билет алдым. Сен үчүн могу кафени тандадым дейт. Өзүн эле понтун уруп жүрөт да, анан сен үчүн деп ката берет. Тиги кыз деле сен үчүн тиги байкемди алдап келдим, апам уктатып, апасына эмне кереги бар деген. Өзү үчүн эле келди. Үйлөнгөндөн кийин да үйгө машина алып келип, мына силердин ары бери ташып турайын деп силер үчүн алдым десең ишенбейт. Өзүң үчүн алдың да. Нары бери кенен жүрөйүн деп аягың айтканда жинин келип кетип, өзүң үчүн алды деп алдыгы үстүңдө кийип турган шубаны айтса болот. Мен машинаны силер үчүн алдым десең, кайра обратно сөз келет, а? Мен бул шубаны жыргаганыман алып турманбы? Баланча аялым бага албай калыптыр деп айтпасын деп сен үчүн алдым дейт. Бала тарбиялап атканда деле карасаңыздар, мен сен үчүн могу жерге окутуп атам, мен сен үчүн мына үйдү салып атам, сен үчүн момтуп атам деле күйүп аткан болобуз. Аягын карасаң өзүң үчүн күйүп атасың. Картайганда кыйналып калбайын депчи өзүң понтун уруп атасың. Ошон үчүн концертке келгенде дагы мен дагы Кубанч акем үчүн, анан силер үчүн келдим деп айтпай эле коеюн, өзүм үчүн келдим. Күлдүрүп коеюн. Сиздер дагы өзүңүздөр үчүн эле келдиңиздер да, туурабы? Көңүл ачып кетели деп. Ошон үчүн бири-бирибизди алдабай, өзүбүз үчүн жакшы жашаганга аракет жасайлы, бир өзүбүз үчүн бир кол чаап койбойлубу?
Çoğun rahmat. Şu çapkan kollarыңızдар менен ылайым тынбай акча санап калыңыздар. Миллионер болуп кетпеш, миллионер болуп кетпеш. Азыр мына заман күндөн күнгө өнүгүп атат эми. Барып билбейм эми ушу турган жерден эле учуп кетет окшойсуз. Бир рюкзактасын алып ошондо да бети башыбыз тытылып, бактын арасынан байкабай учуп кетиптир деп атат. Сөз болот болуш керек ушу. Могу телефон чыккандан бери биз башкача жашап калдык, байкайсыздарбы? Биз мындай маңдайыңа келип сүйлөп атсаң дагы ишенбей телефонунан көрөт го через. Бу телефон бир киши, кадимкидей бир киши. Багасың. Чехол аласың, кийинтесиң, курсагың тогуз виденица саласың, заряддайсың. Токуз телефонуң өчүп калса сен бул ааламда жоксуң. Чын? Биз постоянно монтип карап жүрүп калдык, байкайсыздарбы? Мурда үйгө кирип келгенде "Ассалам алейкум" деп кирчиле, азыр "Зарядка барбы я" деп. Мурда чай-пай барбы дейт, азыр "Вай-фай барбы" деп ушундай. Башка жашап. Мурда мен могу диванга жатам дейт эле, азыр болсо мен могу точканын түйүнө жатайынчы деп эле ушу. Точка. Бактын арасында эс алган киши жок, мурда бактын арасында эле жатышчы эле. Азыр деле эс алып атышат, бирок удельный дили менен барып алышкан. Ушундай болуп калды да мындай. Даже биз маршруткада кетип атканда, мондай кысылып калып телефон караганга вариантын калбай калганда, отургандардыкын карап кетебиз. Бул эми телефон ушундай экен эми көрүп атасыздар. Фейсбукка кирсеңиздер, бири шубап, бирин кубалап, бири качып, бирөө көөгө тие албай, бирөө директор боло албай эле бара. Сиз түшүнбөйсүз ушундай болчу. Инстаграмга кирип карасаң аягын көрөсүздөр, мындай бай казанга чоң рахмат шашылып кетип бир дешеле ар кимге тартып эле. Калган киши ачка отуруп эле ошолор эле жеп аткан сүйлөп тартышып эле. Эгерде ушуларды аш кыла албай калсаңыз, ден соолугуңузда проблема болсо, кара зире майын ичип коюңуз деп дешеле чыгып. Ушундай болуп калды. WhatsAppка кирсең, мурда WhatsAppта отдельно мындай жалгыз сүйлөшчү элек. Азыр группой сүйлөшүп калды. Группа сүйлөшүп калды мындай. Туугандардын группасы. Ошондон дагы бөлүнүп, бир туугандардын группасы. Айылдаштардын группасы. Чабандардын группасы. Абысындардын чорникасы шусы группалаш. Ата бала чогулуп эле жыргап эле группалашып эле жашап калдык азыр ушундай эле. Эме болуп калды. Заман өнүгүп атат, ушу сотка, наркоберкелердин ушу микрофон, ушулардын аттарын каяктан табып алып коет деп аябай көп ойлончу элем да. Көрсө бардык эле нерселер адамдардын аттарынан коюлат экен. Мен өзгөчө мына машинада Mercedes-Benz деген машина бул кадимки эле бир немистердин кызынын атынан эле коюптур. Мына Mercedes деген кыздын аты экен, Benz деген атасынын аты экен. Биздин тил менен алып айтканда мындай Динара Акулова дегендей эле машина экен ал. Audi деген машина бул 4 аялы бар кишинин машинасы экен. Ошого алдына 4 шакек кадап коюптур. Ал эми Toyota болсо бул япондордун Toyotасынын атынан коюлган. Алар Toyota деп албайт экен, Toyota деп коюшту. Эми заман өнүгүп, бизден дагы ошондой машиналар чыкса, эми мындай белгилүү кишилердин атынан чыгып калса, мисалы үчүн Land Cruiser деп эле Бекборбиев деген машина чыгып калса. Кайсын айдап жүрөсүң сен? Бекборбиевди айдап жүрөм. Просто расходу көбүрөөк, а так нормальный машина экен, да? Анан эми баягы Фит дегендейди машиналар чыкмакта тура, Анжелика, Кундуз, Неля дегендей машиналар чыкмак. Эгерде мындай КамАЗдар чыга турган болсо, булар дизельный вариант каркырап мындай кудулдардын аттарына туура келет экен да, мындай Хова деп эле, Абдулла деп эле, Фура деп эле, Рахман, Борончу, Борончу экен, Портерлер алып калса экен. Эң кызыгы ДТП болуп кеткенде сүйлөшкөндө кызыктай болуп калат экен да. Бекборбиев Неляны капталынан урган экен, чачырап кетти дейм, кетти. Ал эчтеке эмес, Кундуз тиги Абдулдан алдына келип кетип жыйып атты. Ушу паураттан. Ошон үчүн бизде мына адамдардын аттарына тийишкенге болбойт экен. Бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы, жүзүңүздөрдөн эч качан жылмай кетпесин. Жакшылыктарда, жакшы күндөрдө жолугам.
Рахмат. Чоң рахмат.